Шарипов, Жусупжан Шариповичтин мезгилинде и Сатыбалдиев Жантөрө Жолдошовичтин мезгилдеринде ушу жеке тараптардын колдорунан кеткен. Шаар бийлиги Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадионго таандык убагында мыйзамсыз сатылып кеткен жерлерди кайтаруу аракетин колго алды. Учурда стадиондун айланасында мыйзамсыз делген 10 курулуштун тизмеси аныкталган. Аларды бузуп салуу иштери башталган. Анын бешөөсүнө капиталдык курулуштар курулуп, бизнес жаатында иштеп келген. Алар кайсыл жылы жана кайсыл мэрдин тушунда жеке менчикке берилип кеткен төмөндө тизмектейбиз. Стадиондун кире беришиндеги той салону аянты 2,5 сотук имарат 2000 жылы ошол кездеги мэр Жусупбек Шариповдун тушунда кафе проект жасоого жана курууга макулдук берилген. Андан кийин 2003 жылы 331 чарчы метр курулуш аянтындагы кафени эксплуатацияга кабыл алуу актысы мэр Жантөрө Сатыбалдиев учурунда берилген. Андан кийин жеке менчик болгон жер укугу колдон колго өтүп келген. 2020 жылдан бери той салону катары иштеп келет. Кийинки объект стадиондун кире беришине жетпей ачылган спорттук дүкөнү. Бул жай 1995 жылы Турду Ата фирмасына балмуздак павильону катары берилип кеткен. Аталган фирма ээсине 2007 жылы жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актысы берилген. Ал Жумадыл Исаковдун учурунда болгон жеңил типтеги курулушка уруксат алып, бүгүнкү күндө капиталдык курулуш куруп алгандыгы аныкталды. Андан кийинки Ош шаарынын Субаналиев көчөсүндөгү 95 дарегиндеги Винт бильярд клубу кыймылсыз мүлккө 2000 жылы Ламанхана номер 1 мүлкү өткөзүлүп берилген. Андан бери колдон колго өтүп, Ош шаарынын мэриясы 2006 жылы номер 1649 сандуу токтоо менен ошол кездеги шаар башчысы Жумадыл Исаковдун колу менен Амираев токтогулга Ламанхана номер 1 мүлктү бильярд наяга реконструкциялоо жана профилин өзгөртүүгө 240 чарчы метр курулуш аянтына 2 кабаттуу курулуш жана 120 чарчы метр кошумча курулуш курууга макулдук берилген. Учурда архитектуралык документтери толук эмес. Мындан сырткары ала эленти жоопкерчилиги чектелген коомуна 15 жылдык мөөнөткө Ош шаардык мэриясы 2002 жылы 700 чарчы метр жер тилкесин суусундук чыгаруу цехин курууга ажыратып берген. Ал учурда Ош шаарын Жантөрө Сатыбалдиев жетектеп турган. Андан кийин социалдык багыттагы Субаналиев көчөсүндө жайгашкан 200 чарчы метр жер тилке 2014 жылы Гүлмира Акимбаевага жеке менчикке берилип кеткен. Спорт комитетинин алдындагы часть земель участка бүгүнкү Акимбаева Гүлмира деген, ал жерде дагы курулуш жок. Себеби спорт комитетинин подвальный помещениясы менен кошо алдындагы часть земель участогуну ал готовый бизден имарат. Бүгүнкү күндө мүлк бизден муниципалдык мүлктүн имараты болгонуна байланыштуу ал готовый эле имаратты сатып алган, астында жери менен кошо сатып алган. Бүгүнкү күндө анын эч кандай курулушу жок. Мындан сырткары Субаналиев көчөсү номер 105-1 дарегинде жайгашкан социалдык багыттагы 108 чарчы метр жер тилке Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын 2000 жылдын номер 286 сандуу токтомунун жана Ош областынын райондор аралык сотунун 2011 жылдагы чечиминин негизинде 2013 жылы Ажимаматов и Сновия жоопкерчилиги чектелген коомунун жеке менчигине катталып, мамлекеттик акты даярдалып берилген. Стадиондун аймагында дагы бир объект Субаналиев көчөсүндөгү номер 111 дарегинде жайгашкан социалдык багыттагы 232 чарчы метр жер тилке. Ал жер 2000 жылы Ош шаардык сотунун чечиминин негизинде 2001 жылы Тешебаев Махмат Тажи Амановичтин жеке менчигине катталган. Ал учурда шаарды Жантөрө Сатыбалдиев жетектеп турган. Стадионго таандык дагы бир жер аянты 2009 жылы ошол кездеги мэр Мелис Мырзакматовдун токтому менен жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовго берилип кеткен. Жалпы 0,84 чарчы метр жер тилкеси Шайлообек Атазовго жеке менчик укугу катталып берилген. Азыркы учурда бул жер тилкеси башка кишинин атында катталып турат. Алар себеби билесиздер, убагында Шайлообек Атазовдун мезгилине берилген 0,84 чарчы метр деп 2009 жылы Исаковдун мезгилинде токтом чыгып атат. Бирок андан кийингиси 2015 жылы договор купли-продажа менен биз ал жерден алмашуу келишим негизинде ошол эле жерге башка жерге алмаштырып ошол жерге берип атабыз да. Белгилей кетсек, социалдык объектилерди жеке менчикке бербөө тууралуу токтом да күчүндө. Ага карабай мыйзамды
уақытта өтүүгө жол берилип келген. Стадион 2002 жылы Ош шаардык мэриясына 5,5 гектар жер менен өткөрүлсө, бүгүнкү күндө ал аян 4,3 гектарга чейин кыскарып кеткен. Мындан улам эл аралык мелдештерди өткөрүүгө стадион талапка жооп бербей калган. Алмагүл Эрке Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.